Мен Курбанбаев Кубанычбек Кадамжай 46 жол теле ишканасынын жол инженери болуп эмгектенемин. Азыркы учурда биз Учкоргон Теңизбай автожолунун кооптуу участкаларын кеңейтүү, тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз. Биздин ишканадан азыр 3 чоң техникаларыбыз тартылды. Ушул кооптуу жолдорубуз мына 20 чакырымдайын түзөт. Жолдун чети жээги 5-6 метрге чейин. Масалиев айыл өкмөтүнүн Эсни кеңешинин депутаты Кудайбаев Сагынбай. Ушул айылдан депутат болгонбуз. Ушул биздин Алыш айылынын кооптуу жерлерден кичине депке кайрылган элек. Азыр Аллага шүгүр бир оз эле сөз менен дегендей келип кооптуу жерлерди кеңейтип атат. Меде өзүм рахмат айтабыз. Башка жактан дагы көрүп атабыз Кадамжай району боюнча кызмат кылып аткандарын. Жолдор кеңейип, өзгөрүүлөр катуу болуп атат, көрүнүп атат, эл баары эле билип атат. Меде өзүм рахмат айтабыз. Азыр биз көргөзүп берген кооптуу жерлерди кеңейтип беребиз деп сөз берип, уже башташты да иштеринчи. Алла разы болсун. Иштерге ийгилик. Не дейбиз дагы? Мындан дагы жакшы иштерди кылыша берсин. Бизде сүйүнткенде жери кооптуу жерлерди айтышыбыз менен эле келип бүтүрүп берип атат да. Мен Абдуллатов Эсен Акимович, Майдан айыл өкмөтүнүн башчысы болуп 2018 жылдан бери эмгектенем. Мына бүгүн Учкоргон Дарыоткоргон жолунун биздин Майдан айыл өкмөтүнө баруучу жолду Деп46 ишканасынын жардамы менен бүгүнкү күндө оңдолууда. Бул жолубуз өтө тар болуп, машиналарга, ошол адамдарга көйгөй жаратып келген. Бүгүнкү күндө ана техникалар келип, ана ишти баштадылар. Ушул Майдан айыл өкмөтүнүн атынан, ошол элдер атынан Деп46 ишканасына терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Айыл өкмөтү жана Деп46 ишканасы менен биргеликте ушул жолду жасатып оңдотуп атабыз. Бул Деп46 ишканасынын основной техникалары келип иштеп атат. Ал эми бизде Майдан айыл өкмөтүнөн күйүүчү май жагынан бардык кепилдикти өзүбүздүн мойнубузга алганбыз. Бур. Дарага.
мен Масалиев айыл өкмөтүнүн ушул Алыш айылынын местный кеңешинин депутаты.